анын секунданттары жөн эле койдук койду. Эми аны деле түшүнсө болот. Кийинки жұп бул Данияр Жумабаев, кызыл бурчтан жана көк бурчтан чыккан Абдул Харис Тухтасинов. Кайрадан Өзбекстан жана Кыргызстандык мушкерлер бири-бирине каршы келип атат. Өзбекстандын Фергана өрөөнүнөн болот. Абдул Харис Тухтасинов, ал эми Данияр Жумабаев, ал Кыргызстандан Ош облусунан. Данияр Жумабаевдин бою 1 метр 80 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Дал ушул салмак чембердигинде булар беттешмекчи. Жана Абдул Харис Тухтасинов, ал 1 метр 75 сантиметр, андыктан 5 сантиметр артыкчылык биздин жердешибиз Данияр Жумабаевда бар. Азыр тизе менен баш сөөктү көздөй бет талаштырат, бир сокку узатты. Данияр Жумабаев жана кайрадан бут менен узатылган соккулар өз деңгээлинде. Кылыч Саркарбаевдин шакирти жана аны мына кийиминде деле артында Саркарбаев деген жазуу жөн жерден жазылып жүргөн жок. Ош шаарындагы мына ушул Кылыч Саркарбаевдин машыктыруучу залында машыгат жана анын түздөн түз шакирти ушу самбо боюнча жана жоокердик самбо боюнча ушу самбо боюнча спорттун чебери, жоокердик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер Данияр Жумабаев азыр кадимкидей өзбекстандыкты токмоктоп кирди. Ушул жерден эми мынтык ыкмасын колдонуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мына бир колду кошуш керек. Оң колун коштук дейм азыр. Жок, азыр болсо жөн гана ыңгайлуу учурду көздөп жатат. Сол колду кошуп туруп мынтык ыкмасын ишке ашырса болот. Буту түздөш керек. Буту жакшылап түздөп жана беттеш токтоду. Дал ошондой мына калыс ортодогу калыс өзүнүн чечимин өз учурунда чыгарды дагы. Ошентип Данияр Жумабаев жоокердик самбо боюнча спорт чеберлигине талапкер, ушу самбо боюнча спорттун чебери жана Ош облусунун мушкери Данияр Жумабаев өзбекстандык Абдул Харис Тухтасиновду биринчи раундда 1 минута 20 секундагы дейм. Менин оюмча мына ушул экинчи минута жарымына да келе элек учурда жеңишти өз тарабына аударып кетти. Татыктуу жеңиш менен Данияр Жумабаевди куттуктайбыз. Бирок расмий чечим бул жакта дагы деле болсо чыга элек. Эми жеңүүчү ким экени белгилүү, андыктан анчалык эми формалдуу бул жерде. Албетте эки мушкерге дипломдор ыйгарылышы керек. Сөзүмдү кайралам. Диплом жеңишке ким жеткенден кийин, андан кийин гана аты жөнү жазылат. Ошондуктан бир аз убакыт ал жерде токтоп бир аз күтүп турууга аргасыз болушту. Биз дагы